Мукаш Абдраев атындагы музыкалык окуу жайын бүтүргөн Айжан Канатбек кызы учурда Токтогуз Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын, Асанкан Жумакматов атындагы симфониялык оркестринде эмгектенет. Түрксой жаштар камералык оркестринде альт музыкалык аспабы менен атактуу Чайковский, Низами, Вивальдинин чыгармаларын ойноп, эл алдына алып чыкканына сыймыктанаарын айтат. Ар кайсы ушу түркөязычный страндагы произведенияларды ойноп атабыз. Азыр Низамин ойнодук, жана Чайковскийди, Серенада Чайковскийни ойнодук. Таланты менен тамшандырган кымбат казакстандык виолончелист 4 кылдуу музыкалык аспапта эң мыкты ойнойт. Жаш болсо да өз өнөрү менен дүйнө кыдырып, мекенин дегеле бүтүндөй түрк дүйнөсүн даңазалап келет. Это вторая уже страна, то есть получается Кыргызстан, затем мы летим в Алмату. Мен ар убак талантымды таптап өстүрүүгө аракет кылып келем. Кыргызстанга келгенге чейин Туркистанда, Шымкентте, Таразда концерт бердик. Кыргызстандыктар бизди өтө жылуу тосуп алышты. Эми Казакстандын Алматы шаарына, андан кийин Азербайжанга барабыз. Жаштар камералык оркестри Түрксой эл аралык уюмунун башкы катчысы Дүйсөн Касейиновдун жетекчилиги менен буга чейин Испания, Шотландия, Англия сыяктуу батыш өлкөлөрүн кыдырып, түрк дүйнөсүнүн музыкасын даңазалап келишкен. Эми Борбордук Азиядагы элдердин маанайын көтөрүп, рухун байытуу үчүн жан үрөшүүдө. Тур этот в целом посвящен десятилетию Тюркского совета. Бұл иш-чара Түрк кеңешинин 10 жылдыгына арналууда. Оркестрдин курамындагылардын арасында дүйнөгө белгилүү атактуулары да бар. Алар дүйнөлүк классиктердин чыгармасынан тартып, түрк дүйнөсүнүн музыкасын эң мыкты ойноп, элдин жүрөгүнөн түнөк табышууда. Талантты таш жарган жаштар камералык оркестрдин концерт мейстери Талантбек Молдоканов, ал Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын бүтүрүүчүсү. Аны менен кошо Кыргызстандан дагы бир топ таланттар бар. Бул оркестр өтө баалуу, келечеги кең. Бул оркестрди биз тетиги курулгандан бери жакшы билебиз. Алар менен бирге иштешип келатабыз. Биздин чыгармаларды ойноп, биз Англияга чейин барып келдик. Анан бул оркестрдин бир өзгөчөлүгү аябай жаш таланттар. Алардын баары биригип туруп, жакшы чыгармаларды тандап алышып, анан кийин бүткүл дүйнөгө таратып атышат. Бул деген биздин Кыргызстанга, кыргыз элине, коомчулукка, биздин жаштарга абдан бир жакшы үлгү жана келечекте бир жакшы шык берүүчү иш-чаралардын бири болуп жатат. Кыргызстан, Казакстан, Азербайжан, Түркмөнстан жана Түркия өлкөлөрү кирген Түрксой эл аралык уюмунун жетекчиси Дүйсөн Касейинов камералык жаштар оркестринин максаты түрк тилдүү мамлекеттердин жаш таланттарынын өнөрүн, музыкасын ааламга таанытуу экендигин айтты. Достук менен ынтымактын жарчысы болгон таланттарга сапары байсалдуу болсун дейли. Кыял Шаршеева, Бактурсун Дүйшөнбеков, Ала Тоо 24.